Кудайдын падышачылыгындагы ийгилик бул дүйнөнүн жолдору аркылуу келбейт, Кудайдын ырайымына гана тиешелүү болот. Руханий билимге, теологиялык дипломдорго же кандайдыр бир жолдорду таап бере алчу таасирдүү адамдарга таянбаш керек. Кудай жашообузга төккөн баталар жана белектер бизди жетелейт жана өз убагында чакыруубузга жол ачат. Петир мындай сөздөр менен кубаттайт: андыктан кудуреттүү Кудайга моюн сунгула, ал убагы келгенде силерди жогору көкөлөтөт. 1 Петир 5:6. Кызматыбызды баштап жатып, Кудайдын кудуреттүү колу биз менен экенине ишенишибиз керек жана биз бул жолго жалгыз аттанбайбыз. Бул үчүн биз биринчи Кудайдын колуна бизди багыттоого, сактоого жана тарбиялоого мүмкүндүк беришибиз керек. Кудай жүрөгүбүздү бизге адаттуу болгон чыдамсыздык, текеберчилик жана өзүн өзү көтөрүүдөн сактагысы келет. Алар бизди ар дайым бийликке ээ болуп, жетектөөчү орундарга умтулушубузга азгарат. Кудай акырында кызматыбыз же руханий бийлигибиз бизге залака тийгизүүсүн каалабайт, ошол үчүн бизди кылдаттык менен даярдайт. Уруксаатсыз иш жасоодон баш тартуу момундуктун бир белгиси болуп саналат. Момундукта жашоо, Кудайга көз каранды болуп, чындыкта жашоо дегенди билдирет. Күткөндү билбей, өзүнүн намыскөйлүгүндөн улам бийликке жана чоң орунга умтулган адам дагы эле өзүнө ишенип кокурайган жана ошол себептен ырайымда жашай албаган адам. Бирок биздин күчүбүз жана мүмкүнчүлүктөрүбүз эмес, Кудайдын ырайымы кызматыбызды ийгиликтүү жана таасирдүү кылат. Дөөт бул нерсени эски осуяттык дин бийлигиндеги адамдардан да жакшы түшүнгөн. Кудай азыр ал бизге тапшырган жерибизде оор басырыктуулук менен кызмат кылсак, анда бир күнү керектелебиз жана көтөрүлөбүз. Анткени биз тууралуу мындай дейт: Теңир бул адам менен бирге. Сыйынуу тууралуу Иса асмандагы атабыз жашыруун нерселерди көрөрүн айткан. Тагыраак айтканда, адамдарга көрүнбөгөн нерсе үчүн ал ачык түрдө тиешелүүсүн төлөп берет. Биздин эл алдындагы ийгилигибизге жана көрүнүп турган көтөрүлүшүбүзгө жашыруун кызматтын убагы жол ачат. Биздин Теңир аны издегендерге ак батасын берет. Еврейлерге 11:6. Дөөт ыйык рух тарабынан Кудайга таянып жана ал бар жерге барып, Кудайдын жакшылыгын жана кубанычын сезгенге үйрөнгөн. Кийин бул ага абдан жардам берген. Элдин арасында Дөөттүн атагы өсүп, Шемуэль ичи күйгөндүктөн аны кууп баштаганында Дөөт өлүм алып келген өч алуу каалоосунан жана таш боордуулуктан жүрөгүн сактай алган. Менин оюмча, Дөөт эң өзгөчө өзүн өзү аyoого жана четке кагылууга кирүү азгырыгына туш болгон. Дөөт Шемуэльге ишенимдүүлүк менен кызмат кылып жүргөнүн Шемуэль билген эмес беле? Дөөттүн кызматы Шемуэльге чоң жеңилдик алып келгенин унутуп калдыбы? Дөөт эмнеси менен мындай мамилеге татыктуу болду? Шемуэль кантип Дөөттүн канчалаган кызматынан кийин анын жүрөгүн түшүнбөй, аны душман жана атаандаш катары көрө баштады. Менин жанымды куучудай атаңдын алдында мен эмне кылдым? Жалганчылыгым эмнеде? Эмне күнөө кылдым? Деп Дөөт досу Джонатанга суроо берген. Өзүнө болгон ушунчалык катуу жек көрүүнү катуу кайгырып, оор кабыл алса керек. Кудайдын белгилөөсү боюнча Ысрайылдын тактысына отуруп, Кудайдын элинде адилдик ченемдерди коюучу киши эми бир кылмышкер катары Шемуэль үчүн өз өмүрүн тобокелге салып жана согуштарды алып барган Дөөт кайра ал тарабынан куугундукка учураган. Адилеттүүлүк ушинтип эле орнобой калабы? Баардык кызмат ушинтип эле бекер болуп калабы? Кемсинтүү жана четке кагылуу Кудайдын кызматкерлери үчүн ар дайым олуттуу текшерүү болгонун жана көтөрүлүүнүн алдында турганын ыйык жазууда ачык көрсөк болот. Жусупту өппөз агалары чуңкурга ыргытып, андан кийин кулчулукка сатып жиберишкен. Жусуп Кудайдын баталары аркылуу Патифардын кызматында жүрүп көтөрүлүп, анын оң колу болгондо ага түшүндөгү бардык нерселер чындыкка айланып бараткандай сезилген. Бирок өзүнүн катасы үчүн эмес, аялдын жараланган намысы үчүн ал зынданга түшөт, ал эми бүткүл жашоосунун чакырыгы эч качан болбогондой алыс сезилет. Кудай кантип буга жол берди? Жусуп аялдын азгырыгына каршылык көрсөткөн эмес беле? Баасы ушунчалык кымбат жана ымырасыз Кудайга болгон кызмат үчүн сыйлык ушубу? Эгер күнөөгө каршы көрсөткөндүктүн аягында адилеттүү сыйлык ушул болсо, анда анын эмне кереги бар? Ушул сыяктуу жүрөк ооруткан суроолор Жусупта таарыныч жана өзүн өзү аябоо сезимдерин чакырышы толук мүмкүн болчу.
бирок ал жашоодогу нерселерге башкача карачы жана Кудайдын планында аягына чейин туруп, бардыгы так түшүндө көргөнүндөй болооруна ишенген. Кудай бекем экенин Жусуп билген. Буттарына кишен салынып, темирге жаны кирди. Анын сөзү аткарылгыча, Кудайдын сөзү аны сынады. Забур 104, 18-19. Жусуп таянычында бекем турган жана өз оозуна тескеринче сүйлөгөнгө жол берген эмес. Ишенимдүүлүк ушунда камтылган. Акылыңыз эч нерсе түшүнбөсө да багынбайсыз. Өжөр жана акылсыз сыяктуу болуп, сизди алдаган ойлорго моюн сунбайсыз. Жусуптун жашоо тажрыйбасы буга эч кандай негиз бербесе дагы, ал таянычын калтырган эмес. Ал агаларынын адилетсиздүүлүгү жана таарынган аялдын адепсиздиги Кудайдын планында болгонун жана жакшылыкка айланарын билген. Анын жүрөгүндө адам Кудайга ишенип жолун улантса, анда Кудайда бардык жамандыкты жакшылыкка айланта турган эң бийик бийлик бар экендиги тууралуу аян жашаган. Кийинчерээк Павыл бул тууралуу мындай кеп түзгөн. Биз болсо, ким Кудайды сүйүп, анын максатына ылайык чакырылган болсо, Кудай ал үчүн бардыгын жакшылыкка айландырарын билебиз. Римдиктерге 8:28. Анткени биз тартып жаткан анча-мынча убактылуу азап биздин түбөлүктүү даңкка алып барат. Биздин назарыбыз көзгө көрүнгөн нерселерге эмес, көзгө көрүнбөгөн нерселерге бурулушу керек. Себеби көзгө көрүнгөнү убактылуу, көрүнбөгөнү болсо түбөлүктүү. 2-Корунтуктар 4:17-18. Негизи иш жүзүндө жек көрдүүлүк менен Жусуптун агалары аны Мысырга сатып ийсе да, ал Кудай өзү жиберди деп эсептеген. Агаларынын адилетсиздигине болсо Кудайдын планынын маанилүү бир бөлүгүнө катары караган. Адамдардын ташбоордулугу Жусуптун чакыруусунун аткарылышына алып келе турчу Кудайдын куралы болуп чыкты. Көп жылдан кийин Жусуп кайрадан агалары менен жолукканда, адамдардын күнөө жана алсыздыктарынан Кудайдын өкүмдүгү үстөмдүк кылуусун түшүнгөнүн мындай сөздөр менен билдирген. Мына, силер мага каршы жамандык ойлоп тапкансыңар, бирок Кудай учурда бар нерсени, көптөгөн адамдардын жашоосун сактоону аткарыш үчүн аны жакшылыкка айлантты. Башталыш 50:20. Кудайдын жакшылыгына туруктуу таянуу Жусупка өзүнүн чакыруусуна кирүүгө жардам берди. Ушундай жол менен жүрөгүбүздүн ишенимдүүлүгү бизге да жардам берет. Кудайдын сөзү бизди бардык нерседен биринчи жүрөктү коргоого, Накыл сөздөр 4:23, чакырат. Анткени андан бүткүл жашообуз келип чыгат. Бул ар бир христиандын негизги жоопкерчилиги жана алгачкылыгы. Дөөт, куугунтук жана кысууларга учураганда дагы да көбүрөөк ишенимдүүлүк жана берилгендик менен Кудайга ибадат кылып, жүрөгүн сактаган. Өзүн өзү аyoочулук, көңүл калуу, каардануу, өч алуу каалоосу булардын бирөөсү да анын жүрөгүн ээлеп калган жок. Анткени ал душмандын утулушундай көрүнгөн нерселерди өз балдарынын салтанатына айланткан, ар дайым бекем, ишенимдүү жана жакшы Кудайга карап турган. Эгер биз ал кандай жолдор менен алып баратканын түшүнбөсөк да, аны алкыштасак, эгер адамдарга, ар кандай жагдайларга жүрөктөн ага ыраазы болгон жана берилген мамилесин муунтуп салуусуна жол бербесек, ошондо биз анда бекем, кайраттуу жана ишенимдүү бойдон калабыз. Мага каршы толтура эл турса да, жүрөгүм коркпойт. Мага каршы согуш көтөрүлсө, анда да үмүттөнөм. Забур 26:3. Дөөт өз ыктыяры менен Кудайга таянып жана аны кандай болбосун бардык жагдайларда алкыштоону милдетке алган. Забурда бизге Кудайды даңктайм, сага ибадат кылам, мен сенде кубанам деген жерлер көп кездешет. Дөөт ибадатта жашоо менен Кудайга кызмат кылып, анын атын алкыштаарын өзү тандап, өзү чечкен. Мен сага унта менен курмандык алып келем, атыңды даңктайм, анткени ал жакшы. Забур 53:8. Теңирди ар убакта даңктайм, ага болгон алкыш ар дайым оозумда. Забур 60:9. Күн сайын сени баталайм, атыңды кылымдардан кылымдарга алкыштайм. Забур 144:2. Кудайга ар дайым ишенимдүүлүк жана берилгендик менен ибадат кылуу чечимине ылайык, муну дөөт бир нече жолу эң татаал жана үмүтсүз учурларда далилдеген, ал Кудайдан мактоо алган. Анткени ким мага кызмат кылса, аны асмандагы атабыз урматтайт. Жакан 12:26.
Айтмакчы, жашообуздун ар кандай жагдайларында, жада калса өтө оор жана айлабыз кеткен учурларда Кудайды эч өзгөрүүсүз даңктап жана ар дайым ыраазычылыгыбызды көрсөтөбүз деп чечим кабыл алганыбызда адам жүрөгүнүн козголоң жана текебер маңызы чыга баштайт. Булардан сырткары, Кудайга ибадат кылганы үчүн дөөт чыныгы ийгиликке ээ болуунун сөзсүз шарты болгон бир абдан маанилүү бата алган. Өз маанайына жана эмоцияларына көз каранды болбоо. Мунун мааниси коркунуч же үмүтсүздүккө курчалган ар бир адам биринчиден туура чечим кабыл албайт, экинчиден мындай учурда Кудайга ишеними жок болот. Ишенимдин же ишенимдүүлүктүн жок болуусу өз учурунда Кудайдын жардам берүүсүнө жана ал адамдын жакшылыгы үчүн кыймылдаганына чоң тоскоолдук жаратат. Ыйык жазуунун принциби мында камтылган: куткаруу жана коргоо адамдын жашоосуна жөн гана Кудайдын каалоосу боюнча автоматтык түрдө келбейт. Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Ал жүрөктөн чыккан чыныгы ишенимге жооп кайтарат. Ал мени жакшы көргөндүгү үчүн аны куткарам, аны коргойм, анткени ал менин атымды таанып билди. Забур 90:14. Колунан куткарып алуу, жардам берүү жана сактоо келген Кудайга ишеним ар дайым дөөттүн жүрөгүндө ибадат аркылуу өсүп турган. Ыйык жазуу үйрөткөндөй, ишеним Кудайдын сөзүн угуудан келет жана дөөттүн ишеним иштери айланасындагыларын суктандырган жана алар үчүн улуу бата болгон. Дөөт арстан менен аюуну өлтүргөндө бул анын койлору үчүн бата болгон. Ал эми Галиатты жеңгенинде бул бүткүл эл үчүн бата болгон. Бир эле адам аркылуу Кудай бүткүл элди баталай алат жана ал муну бүгүн кылгысы келет. Кудай ар бирибизге даярдап койгон бийлик жана бедел Кудайдын планын толугу менен аткаруу деген чакырууга жоопту күтүп турат. Так ушул үчүн бизге Кудайдан улуу бир нерсе күтүүгө тайманбастыкты гана эмес, бирок бүт жашообуз бою ага арналганыбыздын бекемдигин жана тазалыгын көрсөтүшүбүз керек. Теңир ушундай адамдарды издейт, аларды ар дайым күчтөндүрүп жана колдоп туруш үчүн. 2-Жылнаама 16:9. Бизге жаңы осуяттын кызматкерлерине катары мындай осуят берилген: Кудайга ар кандай жагдайларда ибадат менен даңктоо курмандыгын жасоо. Андыктан Исаны эге деп тааныганыбызды оозубуз менен айтып, ал аркылуу ар дайым Кудайга мактообузду курмандык катары алып келип туралы. Еврейлерге 13:15. Кудайга болгон сүйүүсүндө жана ибадат кызматында бекем турган дөөт Галиатка каршы чыкканга ишеним жана эр жүрөктүккө ээ болду. Галиат өзүнүн кудайлары менен Кудайды жаманатты кылып, дөөттү каргыштап жатты. Дөөт болсо Кудайдын атынын даңкына ынталган болчу. Ал Кудайдын атын бардык нерседен көп жакшы көрчү жана аны жаманатты кылганды көтөрө алган жок. Кудайга берилген болгондуктан дөөт ал ошол учурда жанында экенин жана ага Кудайы үчүн күрөшүүгө бийлик берерин билген. Дөөттүн Кудайдын атынын күчүнө ишеними тайсалбас болчу. Дөөт белиштеге мындай деди: "Сен мага кылыч, найза, калкан көтөрүп келдиң. Мен болсо сага сен акарат келтирген Ысрайыл кошуундарынын Кудайы, асман аскеринин жараткан эгесинин аты менен чыктым. Бүгүн жараткан эге сени менин колума салып берет. Сени өлтүрүп, башыңды кесем. Белиште аскерлеринин өлүктөрүн ит кушка жем кылам. Ошондо бүт жер жүзү Ысрайылда Кудай бар экенин билет." 1 Шамуэль 17:45-46. Дөөт Кудай анын тарабында болоруна толугу менен ишенген жана ал мындай деп тобо кылган: "Бүгүн эге сени колума салып берет. Өлтүрүп, кесем, жем кылам" билет. Анын Кудайдын атына болгон берилгендиги забурларды окуганыбызда ачык көрүнөт. Забурлардын автору болсо өзү дөөт жана анын Кудайга терең ибадат кылган шакирттери. Забур китебинде Кудайдын ысымы деген сөз 100гө жакын жолу кездешет. Бул үзүндүлөрдү изилдөө бизге дөөттүн канчалык сыйынуу жана ибадат кызматында өнөкөт болгону жөнүндө түшүнүк берет. Дөөттүн көтөрүлүүсү Кудайдын көз карандысыз тандоосунан гана эмес, кыйын сыноолордо көрсөткөн дөөттүн ишенимдүүлүгүнүн уламда келди. Дөөттүн берилгендиги аны татыктуу кылды. Ушундай сыяктуу биздин жашообузда да болушу керек. Бул дүйнөнүн азаптары жана муктаждыктары өтө чоң жана Кудайга аларды толуктоочу сонун пландары бар.
Көбүнчө адамдар жашоодо ийгиликтүү болуу үчүн сырттагы кандайдыр бир шарттар ылайыктуу болуш керек деп ойлойт. Мисалы, жакшы билим, кенен акча каражат, берешен демөөрчүлөр, жакшы жашоого жол ачып берүүчү беделдүү кишилер же жок дегенде өзгөчө таланттар жана жөндөмдөр. Аларда булардын бардыгы жок экендигин түшүнгөндө адамдардын көңүлү калат да үмүтү үзүлөт. Бирок Кудай бизди демдендиргиси келет. Ийгилик биздин колубузда. Биз тараптан бекемдик жана дайымалык болсо, булар Кудайдын иштеп баштоосу үчүн жетиштүү. Ар бирибиз ишенимдүү болуп, Кудайдан жакшылык жана бизди бекемдикке бек кылуучу кереметтүү жардам алуу чечимин кабыл ала алабыз. Теңирге туура кызмат кылуу жана ага ылайык түрдө аны чыныгы сүйгөнгө бизге Теңирдин өзүнөн жардам керек. Менин көздөрүм жердин ишенимдүүлөрүндө, алар менин маңдайымда болушу үчүн. Забур 106. Кийинчерээк Сулайман, Дөөттүн уулу, сыйынууда атасынын бекемдигин далилдеди. Сулайман ага мындай деди: "Сен өз колуң атам Дөөткө зор ырайым кылдың. Себеби ал сага ишенимдүү жана адил киши болчу. Сенин алдыңда ак ниет жашаган. Сен аны улуу ырайымыңдан айырган жоксуң". 1 Падышалар 3:6.